Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Польша Беларусь менен чектешкен жерге аскерлерин жайгаштыруу чечимин кабыл алды. Польшанын бийликтери аскерлердин бир бөлүгүн Беларусь менен чектешкен чек арага жайгаштырарын жарыялады. Мындай чечим Вагнер жек аскердик компаниясынын жалданма аскерлери Беларуска келгенден кийин жана ал жакта машыгуулар болору айтылган соң кабыл алынганын Евроньюз кабарлады. Польшанын премьер-министри Матеуш Моровецкий Беларуста көбөйүп жаткан Вагнер тобу Польша үчүн, НАТОнун чыгыш канаты үчүн өсүп келе жаткан коркунуч болуп саналат деди. Москвада Варшаваны, Лвовду жана Украинанын бир бөлүгүн басып алууну каалайт деп айыпташты. РФ президенти Владимир Путин Белоруссияга каршы агрессияны ачуу, Россия Федерациясына болгон агрессияны билдирет деп билдирди. Польша бийлигинин маалыматы боюнча Минсктен 80 чакырымдай алыстыкта Вагнердин 1000ден кем эмес жалданма жоокерлери жайгашкан. Булак Назар Ньюс кежи. Стрельнада Путин менен Лукашенконун сүйлөшүүсү башталды. Стрельнадагы Константиновский сарайында Россия менен Беларусь лидеринин сүйлөшүүсү башталды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Мен өзүмдүн айрым пландарымды өзгөрттүм. 1,5-2 күн өткөрсөк болот, деди Владимир Путин сүйлөшүүнү баштап жатып. Өлкө башчылары Россия Беларусь мамилелерин өнүктүрүү, стратегиялык өнөктөштүк жана союздаш мамлекет катары интеграциялык өз ара кызматташуу маселелерин талкуулашат. Путин менен Лукашенко соңку ирет 9-июнь күнү Сочиде жолугушкан. Саммит формалдуу эмес абалда россиялык президенттин Бочаров Ручей резиденциясында өткөн. Булак Спутник кежи. РФ Тышкы иштер министри аскердик журналист Журавлевдун өлүмүнө күнөөлүүлөр жазаланат. РИА Новостинин журналисти Ростислав Журавлевдун өлүмүнө күнөөлүүлөр жазасын алат. Бул тууралуу Россия Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдирди. Аскердик операция жүрүп жаткан аймакта иштеп жүргөн Ростислав Журавлев оор жаракат алып каза тапты. Коргоо министрлиги Журавлев жарадарларды эвакуация кылып жаткан учурда кассеталык октон көз жумган. Андан сырткары россиялык бир нече журналисттер жарадар болгон. Россиялык журналисттерди мыкаачылык менен өлтүрүүгө күнөөлүүлөр өзүнүн тиешелүү жазасын алышы керек. Бардык жоопкерчиликти Киевти кассеталык бомба менен камсыз кылгандарда тартышы керек деп айтылган тышкы саясат боюнча ведомствонун сайтындагы Захарованын билдирүүсүндө. Ал Киев режими кылмыштуу террордук иштерин улантып жатат деп кошумчалаган. Бардык нерселер журналисттерге чабуул жөн жерден жасалбагандыгын айкын көрсөтүп турат. Кабарчылар Киев режиминин согушкерлери дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө тыюу салынган кассеталык бомбалар менен Запорожье областындагы калктуу конуштарды аткылоосу тууралуу репортажга материал жыйнап жүрүшкөн. Киевке АКШ тарабынан жеткирилгендер Вашингтон, Лондон жана Париж менен бирге Зеленскийдин режимин алыска аралыкка учуучу ракеталар менен камсыздап, журналисттердин коопсуздугу үчүн ооз-2 гана тынчсыздануусун билдиришкен. Бирок чындыгында алар террорчулардын дем өрчүсү деген дипломат. Булак Спутник кежи. Ауганстанда сел 20-дан ашуун адамдын өмүрүн алды. Ауганстандын борборундагы Бардак провинциясында суу ташкынынан кеминде 22 адам каза болду. Кеминде 40 адам дайынсыз жоголгондордун тизмесинде. Жүздөгөн үйлөр кыйрап, айыл чарба жээлери жабыркады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалымдалгандай, кээ бир жолдор, анын ичинде Баймян жана Кабул шаарларынын ортосундагы унаа жолдору да жабылды. Беле кетсек, буга чейин Пакистанда селден кеминде 4 адам, анын ичинде бир бала набыт болгону кабарланган. Ага Индиянын түндүгүндө уланып жаткан жамгыр себеп болгон. Булак Супер кежи. Улуттук банктын алтын корунун наркы бир айда 1,8 миллиард сомго түшүп кетти.
Улуттук банктын алтын корунун наркы июнь ичинде 1 миллиард 835,7 миллион сомго түшүп кеткен. Улуттук банктын сайтындагы маалымат төмөнкүндөй. Июндун башында 91 миллиард 628 миллион сом болгон. Июлдун башында 89 миллиард 792,3 миллион сомду түзгөн. Бул эмнеге байланыштуу болгону айтылган эмес. Алтындын дүйнөлүк баасы менен доллардын курсу кандай өзгөрдү? 1-июндан 1-июлга чейин Кыргызстанда доллардын курсу 39 тыйынга түшкөн. Лондон ассоциациясынын баалуу металлдар рыногунун кечки фиксинги алтындын дээрлик дүйнөлүк баасы, бирок ал күн сайын жаңыланбайт. Ушул эле мезгилде бир нече ондогон долларга түштү. Алтын запасынын өйдө ылдый болушу 2021 жылдын май айында Улуттук банктын алтын кору 99 миллиард сомдо ашып, сентябрга карата 29 миллиардка түшүп кеткен. Кийинчерээк Улуттук банк 2021 жылдын башында дээрлик 20 тонна баалуу металл сатканын жарыялаган. Андан кийин анын кору өйдө ылдый болуп турган, бирок баары бир өсүш алдыга чыкты. Белгилей кетсек, бир нече айдан бери биринчи ирет наркы төмөндөдү. Булак Спутник KG.